Ободо Лондон, BBC саламатсыздарбы. Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Ныяз Ашматов. АКШтын вице-президенти Майк Пенс Анкарага келди. Ал Түркияны сириялык күрттөргө каршы аскердик операциясын токтотууга чакырары күтүлүүдө. Эрдоган болсо Дональд Трамптын кол салбоого үндөгөн катын четке какты. Косметика продукциясында пальма майы колдонулат. Аны өндүрүүдө жаратылышка келтирген зыянды кантип азайтса болот? Атайын баяндама. Мээден алган жаракатты жеңилдетип, өмүрдү сактап кала тургандар. Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу BBC'нин Hard Talk берүүсү менен болгон маегинде Түркия Сириядагы күрттөр баштаган күчтөргө каршы аскердик чараларына байланыштуу президент Трамптын экономикалык санкцияларына коркпой турганын билдирди. Ал Түркиянын улуттук коопсуздугу биринчи орунда турарын айтты. Министр ошондой эле күрт аскерлерин чектеш аймактан чыгарууга жардам бере турган болсо, Түркия, Орусия жана Сириянын президенти Башар Асад менен кызматташууга даяр экенин айтты. Ал арада АКШнын вице-президенти Майк Пенс Анкарада президент Эрдоган менен сүйлөшүүлөрдү баштады. Ал Түркияны сириялык күрттөргө каршы аскердик операциясын токтотууга чакырат деп күтүлүүдө. Президент Трамп аскердик чаралар токтотулбаса, түрк экономикасын талкалоо үчүн санкцияларды киргизерин айтып коркуткан. Белгилүү болгондой, ал өткөн аптада Эрдоганга кат жөнөтүп, кол салууну токтотууга үндөгөн. Бирок түрк лидери аны аткаруудан баш тарткан. Орусия жана Сириянын өкмөттүк күчтөрү учурда мурда АКШ ээлеген аймактарды ээлеп жатат. Ал эми Түркиянын коопсуз аймак деген жеринде каза болгондордун саны өсүүдө. Сириянын түндүгүндөгү шаардагы салгылашуу. Түркияга таянган согушкерлер чек арадагы Расель Айн шаары үчүн дале салгылашууда. Аларга күрт күчтөрү катуу каршылык көрсөтүүдө. Аялдар эркектер менен бирге кармашууда. Фронттун бул тарабын көрүү сейрек учур. Түркия аскердик чараларын баштаганына бир апта болгондо, президент Эрдоган күрт аймагынын бир бөлүгүн өзүнө каратып, коопсуз аймак түзүлгөнчө операция токтотулбайт деди. Barış Pınarı Harekatı Биз Манбиш шаарынан Ирактын чек арасына чейин 30-35 километр кирип барганга чейин тынчтык жазы операциясы улана берет. Бул турулуу иш. derinliğe ulaşana kadar sürecektir. Стратегиялык Манбиш шаарында жаңы тартип киргизилди. Президент Путиндин байрагы желбиреп турат. АКШ аскерлери шашылыш чыгып кеткенден кийин бул жерди Путиндин аскерлери тейлеп калды. Москва бийлик боштугун дароо ээледи. Президент Асадты колдогон орустар сириялыктар менен түрктөрдү арачалап, ортомчу болуп берүүнү сунуш кылууда. Президент Эрдоган салгылашууну улантып жатканда, анын кесепети жайылууда. Американын жакынкы чыгыштагы саясаты курмандыкка чалынды. Шаршембиден баштап Америкалык аскерлердин көбү Сириянын түндүгүнөн чыгып кетти. Күрттөр муну олуттуу чыккынчылык катары кабыл алды. Дональд Трамп аларды угуп койгон жок. Биздин аскерлер коркунучтан тышкары. Ошондой болушу керек. Эки өлкөнүн жер талашкан согушуна биздин тиешебиз жок. Азыр күрттөрдүн абалы кыйла коопсуз болуп калды. Күрттөр согушканды билет. Мен айткандай, алардын өздөрү периште эмес. Ошентип күрттөрдүн ишеничтүү делген америкалык шериктери минтип бир заматта кетип калды. Бүгүн алар эки жоокерин жана жергиликтүү журналистин жерге берди. Бирок операция башталгандан бери 70 жөн жай тургун набыт болгону айтылууда. Түркиянын коопсуз аймагы өрүстөнгө айланууда. Дүйнө жүзүндө азык-түлүк өндүрүшүнүн пальма майына болгон суроо талабы өстү. Мындан улам Индонезия жана Борнегодогу тропикалык токойлордун кыйылышы күчөдү. Анткени пальмалар талаада өстүрүлөт. Терини багуу жана сулуулук өндүрүшүндө дагы пальма майына болгон талап абдан чоң. Пальма майы косметикалык продуктылардын 3/2 бөлүгүндө колдонулат. BBC'нин экология боюнча кабарчысы Клэр Маршал Папуа Жаңы Гвинеяга барып, пальма майын кантип туруктуу өндүрсө болорун иликтеп келди.
Помаданы эмне жалтырак кылат? Ал эми бет майдычы? Пальма майы. Ал тропикалык токойлордун кыйылышынын себеби жана 70% косметикага кошулган. Бул Эмми. Анын Англиянын Сомерсет шаарында сулуулук салону бар. Биз дүйнөнүн башка тарабына барып, ал колдонгон продукциянын курамында эмне бар экенин иликтеп көрдүк. Бул Папуа Жаңы Гвинеядагы эң ири пальма талааларынын бири. Анын аянтын кеңейтүү үчүн тропикалык токойлор кыйылып жатат. Nobody sees this. We don't. Муну эч ким билбейт. Биз колдонгон косметикага эмне кошуларына көңүл бурбайбыз. Ушул жагы да көрсөтүлүшү керек. Биз күтүүсүз келип, мындай көрүнүшкө күбө болдук. Ал жерлерде жаш балдар күндүн ысыгында бут кийимдери жок иштеп жүрүшүптүр. Балдардын иштөөсүнө тыюу салган эрежелер барбы? Жаш балдарга карата эч кандай эрежелер жок. Бул эгин талааларында иштөөгө балдарыңызды алып келсеңиз болот. Алар ошентип акча табышат. Жакынкы кыштактагы талааларда да жаш балдар иштеп жүрөт. Арасында медициналык жардамга муктаж болгондору бар. Пальма заводдору жаңы бейтапкана куруп берүүнү убада кылган. 8 жыл өттү, дагы деле курула элек. Биз токойдун жанында жашачубуз, токойдон азык таап жеп, жан бакчубуз. Өзүбүздүн супермаркетибизде сезилчү. Эми бул компаниялар келип, баарынан ажырадык. Дагы бир кыштакка барсак, ушуга окшош баянды уктук. Бивани Пальма талаасы компаниясынын сертификаты жок. Алар бизге мыйзам чегинде иш жүргүзөрүн жана жаш балдарды иштетпестигин айтты. Алар жаш балдар иштегенге болбойт жана жумуш орундары берилип жатканын, ошондой эле кыштактын тургундарына жардам берүүгө умтулаарын билдирди. Пальма майын чыгаруу жарыяны токойлорго, тургундардын жашоосуна терс салакасын тийгизип жатканы. Биз өзүбүз керектеген продукциялардан башталарын билишибиз керек. Мен өзүм помада, бет май жана суюк упа колдоном. Мунун баарында пальма майы бар. Папуа Жаңы Гвинеянын башка бөлүгүнө барып, пальма майын жакшыраак жол менен өндүргөн компанияны көрдүк. Сертификаты бар туруктуу иштеген бул пальма талаасында эрежелер катуу сакталат. Алар пальмаларды өздөрү отургузуп, өздөрү түшүмүн жыйнайт. Бирок алар токойлорду кыйбайт жана кызматкерлерге жакшы мамиле кылынат. Компания бизди суу менен камсыздап, балдарыбыз мектепке барыш үчүн транспорт бергенге ыраазымын. Пальманын мөмөсү кайра иштетилчү жайга жөнөтүлөт. Андан соң аларга сапаттык печать коюлат. Бирок ошол печать косметиканын кагазында жок болот. Супермаркетке барган кардар муну билбейт. Азыркы маалда көптөр пальма майы зыян экендигин билет. Бул өз ишин туура жүргүзүп жаткан пальма майын чыгарган заводдордун ачуусун келтирип жатат. Эми пальма өстүрүүгө азырынча кыйла элек тропикалык токойун көрдү. Абдан кууз. Мен үйгө барып пальма майын колдонгон косметика брендтерин изилдеп көрөм. Алар кайдан келерин да карап көрөм. Пальма майы башка өсүмдүктөрдөн алынган майларга салыштырмалуу 10 эсе продуктивдүү. Өндүрүүчүлөр анын туруктуураак жана жакшыраак жолу табылат деп үмүттөнүүдө. BBC кыргыз кызматынын берүүсүн көрүп жатасыздар. Жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Марокконун королу былтыр никесиз катнашка барган жана боюнан алдырган деген шек менен соттолгон журналистке мунапс берди. Хаджар Райсулинин иши эл аралык нааразылыкты жараткан. Укук коргоочулардын айтымында Райсуни көз карандысыз журналист болгон үчүн бутак алынган. Августта Райсуни айым, анын жигити жана 2 кесиптеши камакка алынган болчу. Төртөөнүн тең кылмыш иши токтотулду. Британия менен Евробиримдик Брекзит боюнча келишимге макулдашты. Бирок ал келишимди Британ жана Европа парламенттери кабыл алаары белгисиз. Түндүк Ирландиядагы демократиялык биримдик партиясы келишимди ырастоодо негизги рол ойнойт. Ал бул келишимди ушул турпатында колдоосун айтты.
Украинадагы расмийлер менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн АКШнын Европадагы элчиси Конгресстин импичмент иликтөөсүнө көрсөтмө бере баштады. Алдын ала камдап алган сөзүндө Гордон Сонланд президент Трамп жеке адвокаты Руди Джулианине сүйлөшүүлөргө кошкула деп, андан жана башкалардан өтүнгөнүн билдирди. Трамп саясий атаандашы Джо Байденди жана анын уулун иликтөөнү баштоо үчүн Украинага кысым көрсөтүүгө аракет кылган деп айыпталууда. Жаңы эл аралык изилдөөнүн натыйжасында мээсинен оор жаракат алган кишилерге жардам берүүчү арзан жана оңой табылган дары сунушталууда. Иликтөө көрсөткөндөй, транексам кислотасы айрым бейтаптардын айыгып кетүү мүмкүнчүлүгүн чогулатат. Дүйнө жүзү боюнча жыл сайын 70 миллионго жакын киши унаа кырсыктарында же жышылып мээсинен жаракат алат. BBC журналисти Тюлип Мазумдар баяндайт. Башынан жаракат алса да кишинин тагдыры бир заматта түбөлүк өзгөрүшү мүмкүн. Пэм Фаули 5 жыл мурда велосипедден жыгылып түшкөн. Бир кезде велосипед айдап баратканымды, кийин жерде жатканымды гана эстей алам. Пэмдин баш сөгү сынып, мээсине кан куюлуп кеткен. Пэм жакшы сакайып кеткени менен ал жыт, даам, сезүү сезимин жоготкон. Жыттар кандай болоорун ар дайым өзүмө эстетип турам. Жаңы үзүлүп келген чөптүн жытын сагындым. Учурда ушул сыяктуу жаракатынан кыйналып жүргөн бейтаптарды айыктыруунун бир канча жолу бар. Бирок окумуштуулар дарылоонун дагы башка бир жолу. Бул транексам кислотасын саюу экенин айтышат. Бейтаптын мээсине кан куюлуп кетсе, кан же уюп, же тескерисинче уюган кан суйла баштайт. Транексам кислотасы канды коюлатып, кан агууну азайтып токтотот. Британиядагы Королдук Лондон ооруканасы 12 000 бейтапка сыноо жүргүзүп жаткан 29 өлкөдөгү 175 бейтапкананын бири. Эгер бейтапка транексам дарысы 3 сааттын ичинде берилсе, мээсинин жеңил же орто жаракат алган адамдардын 5тен 1 бөлүгүн өлүмдөн сактап калса болоору аныкталган. Бул жөнөкөй укол. Андыктан дүйнө жүзүндөгү дарыгерлер, медайымдар атайын окуудан өтпөй туруп эле аны бейтапка сай алышат. Сыноого Пэм дагы катышты. Бирок сыноо учурунда ага транексам кислотасы же плацебо сыяктуу укол сайылдыбы жокпу билбейт. Ал эми дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму болсо, мындай табылга текшерилгенден кийин аны башынан жаракат алган бейтаптарга сунуштаса болобу же жокпу так маалымат берилет дейт. Эми спорт жаңылыктары. Түштүк Кореянын футбол башкармалыгынын өкүлү командасынын Пхеньянда 0-0 эсебинде бүткөн Түндүк Корея менен беттешин согушка салыштырды. Ал мындай агрессияны эч качан көрбөгөнүн айтты. Түштүк кореялык оюнчу Сон Хын Мин шейшемби күнкү оюндан жаракат албай кайтып келүүнүн өзү олжо болду дейт. Беттешти көрүүгө бир да көрманга уруксат берилген эмес. Манчестер Юнайтеддин бутуна травма алган оюнчусу Пол Погба жекшемби күнкү Премьер-лиганын алкагында лиганын лидери Ливерпулга каршы беттешке катышпайт. Юнайтеддин дарбазачысы Давид де Хея дагы катышары арзар. Ал бутунун травмасына байланыштуу бүгүн рентгенден өтүп, оюнга катышары белгилүү болот. Де Хея катышпай калса, анда Ливерпуль менен матчка аргентиналык Серхио Ромеро чыгат. Берүүбүздүн аягында Париж зоопаркында пайда болгон жаңы жаныкты көрөлү. Эңгилчекке окшогон организмдин жүрүм-туруму жана жөндөмү таң калыштуу дейт кызматкерлер. Анын оозу, ичи жана көзү жок болсо да азык таап жей алат экен. Бул жаныкта жаныбардын жана козугарынын да мүнөздөбөлөрү бар. Изилдөө көрсөткөндөй, ал өзүн 2 мүнөттө калыбына келтирип, саатына 4 сантиметрге чейин жыла алат экен. Бул жана башка жаңылыктар азыр интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Дарегибиз bbc-kыргыз.com сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиобузду да уга аласыз. BBC жаңылыктарын Facebook, Twitter жана YouTube'дан да таба аласыз. Ал үчүн бизди BBC Кыргыз деп издеңиз. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Анал барган Нияз Ташматов, кайрадан эфир аркылуу жолугушканча сак саламатта калыңыздар.